өзү уйкучу кыз, бирден айталы. Баягы турмушка чыккандан кийин баары атаң менен анча көп сүйлөшө албайсың, көбүнчө азыр апама жакын болуп калдым. Апа кээде апам катуу эле урушуп койчу, өзүңдү өтө эле чоң киши сезип кетпедиңби деген сыяктуу. Апам эле жакшы эле таяк чечмин апаман. Көп кеткен да акырын эбелик менен. Себеби кандай болсо дагы баладан күнөө кетет. Бери мен негизи максатка да айткам, мен мындан ары элдин алдына чыкпайм деп. Кандай да болсун. Шоу-бизнес деген эмне? Мен буга чейин кыялданган жашоо кандай экенин көрдүм. Апамды көндүрүп, бул жака көчүрүп алабыз деген бир үмүттө жүрөм. Салам достор, Атажан Назира Бердиголова биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Баарыңыздарга кутман таң каалайбыз. Анткени бүгүнкү эфирибиз өзгөчө. Эртең мененки таң сиздердин маанайыңыздар өтө маанилүү. Ал эми таң жакшы болуш үчүн биз эртең менен туура тамактанышыбыз керек. Бала бакча же болбосо айыл элеттегилер буну жакшы түшүнөт. Эртең менен сөзсүз түрдө ботко жеш керек. Бул ден соолукка пайдалуу. Ботко деген бул каша. Биздин дам программабыздын коногу баарыбызга белгилүү алып баруучу, азыр биздин кесиптешиштин жубайы Алтынай Манасбекова келди. Таң эрте бизге сонун ботко жасап берем деп мына келип калыптыр. Кутман таң, кандайсыз, жакшысызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Ооба, баарыңыздарга кутман таң. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, рахмат. Таң эрте ушундай сулуу болгон келиндерди көрдүңөрбү? Бул дагы жакшы жерлик болсо керек. Алтынай Манасбекованын эртең мененки таңы кандай башталат? Алтынай негизи өзү уйкучу кыз, бирден айталы. Уйкучуракпыз. Алтынай эртең менен таңда ойгонот, шашпай туруп, анан күйөөсү менен отуруп тамактанат. Ошо, анан ушундай эле болот. Сиздин таңыңыз максатка чейинки таңыңыз кандай башталды? Ошону айтып бериңиз, бизге ошол кызыктуу. Бизге ага чейинкиси, бизде кичинекей балдар көп болгондуктан инемди, карындашымды, сиңдимди садикке алып барчубуз. Эртең менен баарыбыз бир убакта турабыз, 8-де, 7-де. Мурда менде атайын курстарым бар болчу англис тили боюнча, же болбосо дагы башка өзүмдүн жеке иштерим болсо, мен эртең менен баарынан эрте туруп, кийинип даярданып кетип калчумун. Анан негизи мурда тамактанбайт элем таңга маал. Мен ушу түштөрдө, анан кечке маал тамак ичим болду. Таңкы тамакты көп маани берчү эмесмин. Кофе, андай эч нерсе дагы ичип алып, мындай ишимди кыла берген эме деле болбойт да. Суу эле ичип алам, жүрө берем. Жүрө бересиз, жакшы. Канча бир туугансыз Алтынай? Алтынай, мен өзүм 4 бир тууганмын. 4 бир туугандын уулусумун. 2 кыз, 2 уулбуз. Үй бүлөдө. Уулусуз. Ооба, мен эң уулусумун. Кандай үй бүлөдө өстүңүз? Мага ошол кызык да. Мындай назиксиз, аябай тарбиялуусуз, ыймандуу. Ошол кандай үй бүлөдө өстү болду экен? Ата энеңиз каякта иштейт? Алтынай жөнөкөй эле үй бүлөнүн кызы. Атам куручу болуп иштейт, строитель. Апам өзү буга чейин домохозяйка болчу, азыркы учурда ошо өзүнүн жеке ишин баштады акырындан. Ошо көпчүлүк учурда апам балдар менен отурду, апам менен көп сүйлөшчүмүн. Анан өзүм дагы тарбия боюнча айта турган болсок, ооба чынында эле атам апам катуу тарбиялашчу. Андан тышкары өзүм дагы баягы бий жаатында жүргөндүктөн бизде баягы театральный сыяктуу воспитание болгон. Себеби мугалимибиз өзү балет бийчиси, 20 жыл бою эмгектенген. Анан тарбиясы өтө мындай катуу да, бизге да ошол тарбиясын берген. Апам айтканда, мага караганда ошо мугалимден катуураак коркот деп. Ошо. Мен ошол сиздин балериналардын бир фотосессиясынан көрдүм да. Биринчи ойлодум, бул любительский го деп, кийин байкасам чынында эле таштап койдуңузбу ошол эмеңизди, хоббиңизди, же хобби эле, же ошону уланып кетейин дедиңизби? Негизи бизде 11 жыл бою мектепке кандай барып баштайбыз, ошондой эле убакта бийге барып баштагам, 6 жашыман баштап. Анан биздеки народный хореографический ансамбль болгондуктан, ал жакта бизде классикага көбүнчө басым жасалчу, анткени мугалимибиз өзү ошол жаатта билим алган. Анан биз дагы ошо пуантыга туруп бийлеген жылдар болду, бир 3-4 жыл ичинде бутубузга ошо туруп үйрөнүп, анан көптөгөн бийлерде, сахналарда, конкурстарга чыктык. Бирок профессионалмын деп айтуудан алысмын. Себеби профессионал болуш бул өтө кыйын. Ал действительно театрдан билим алыш керек, кадимкидей общежитияда жашаш керек, өзүң ошол бүт болдун баарын сезиш керек да, негизи эле. Ошол андыктан биз самодеятельный коллектив деп коет бизде. Ушундай коллективде өстүм, 12 жыл ичинде окуп бүттүм. Андан кийин министерствого ошо бир байланыштуу жумушка киргем. Ошол жакта артист балета болуп иштедим. Балерина болууну каалаган жоксузбу, оорбу? Кааладым негизи, себеби уже кыйынчылыктан өткөндөн кийин ошол нерсени түшүнүп калгандан кийин андан алыстоо бул кыйын болуп калат адам баласы үчүн.
Анан азыркы күнгө чейин сагынам. Залды көрсөм эле ошол кездеримди эстеп, мындай азыр эми үй бүлөгө көбүрөөк убакыт бөлүп атабыз, ошондуктан ал күндөр бир аз артта калды. Бирок улантам деген оюңуз барбы дагы? Буюрса бар, жолдошубуз сурап уруксат берсе сөзсүз түрдө. Жакшы. Үй бүлөдөгү мындай чогуу отуруп ичкен күндөр, тамакты бир туугандар менен сагынасызбы? Ой, сагынам. Күндө кечинде мен эң биринчи чыгып кетчүмүн эртең менен, анан эң акыркы келчүмүн 8-9-тарда. Анан апам ысык тамак жасап, баары мен дасторкон үстүндө күтчүмүн. Ушундай апам эметер, жакшы адам дасторкон үстүнө келет деп. Баарыбыз атам ушу чогултуп алып, бирөөбүздү да калтырбай отургула деп, бүгүн кимде кандай күн өттү, эмне жаңылык бар деп, анан ошол жерде тамак ичип алып, бир сыйра анан бөлүшүп баштайбыз да. Ата мен ушундай иш баштайын деп атам, же болбосо ушундай болуп атат, ата кандай ойлойсуз деп. Атабыз менен кеңешип, апабыз менен кеңешип, анан ушундай сонун күндөр болчу. Апаңыздын кайсы тамагын мындай тамшанып жейт элеңиз? Апа, ушул тамагыңызды бышырыңызчы, ушул сагындым. Бир башка бир ашпозчулардын окшошпогон бир тамактары болот го. Ал тамакты жеп эле жүрөсүз, бирок апаңыздыкы өзгөчө болгону кайсыл тамак? Ушу турмушка чыкканда ошол тамакты жасайм деп, бирок колуман келбейт го деп көп мындай риск кылбай жүрдүм да. Анан ошол жакында жасап көрдүм эле, бирок меники окшошпой калды тилекке каршы. Ошондо апамды аябай эстеп, мындай сагынат экенсиң да. Көп кээде болуп калчу, кургак кесме жасап бериңизчи деп. Мен анан көлдөксүңбү деп жок, биз баардык үй бүлөдө баардыгыбыз чүйдөнбүз. Бишкекте өсүп чоңойгон кызмын. Анан ошо апамдын билбейм, ушул кургак кесмени башкача жасайт да апам, дайыма даамдуу болот. Ушунчалык даамдуу, мага аябай жагат да. Атаңыз кандай иши? Көбүнчөсү мындай бир интервьюларда көрсөм, көп инсандардын апасын сурайт экен да. Апаңыз кандай? Апаңыздын жапкан нанын сагынган жоксузбу деп атаны унутуп калат экенбиз көбүнөсөчү. Атаңыз кандай иш, Алтынай? Атам Биздин сүтүбүз ашып кетпейби? Кашамда акырын Макул жасай беребиз. жакка салып кое береличи. Алгач эмне кылдык, айтып койсоңуз, көрсөтүп. Бул жакта мынакей бизде овсянкабызды жууп даярдап алганбыз буга чейин. Азыр ушуну кайнатышыбыз керек, бир 10-15 мүнөттөй. Кайнатып алган соң, анан кийин үстүнө сүт кошуп, кашабызды даярдап алабыз. Биз маектешкенче бул жагыбыз быша турсун. Ой. Атам туралбы? Атам өзү өтө сабырдуу киши. Өзүнүн иштеги эмоциясын сыртка көп чыгара бербейт. Аябай мындай өзүн бекем кармаган адам. Анан бирок баары бир кыз киши болгондон кийин атаңа жакын болот экенсиң. Мен дайыма баарыбыз ушундай адатыбыз бар эле, атам экөөбүздүн баары чай ичип бүтөт. Анан апам дагы баары кички балдар менен башка бөлмөгө кирип кетет. Биз атам экөөбүз отуруп алып дагы башка сырларыбызды айтып, иштеги ойлорубузду айтып бөлүшүп отура берчүбүз да, ошо чай ичип. Атам менен өткөн убакытты азыркы күнгө чейин сагынам. Анан турмушка чыккандан кийин баары атаң менен анча көп сүйлөшө албайсың. Көбүнчө азыр апама жакын болуп калдым. Апа, мындай болуп атат, мындай кылып атам деген сыяктуу. Анан апам акылын айтат. Атама көпчүлүк учурда үй бүлөлүк сырларыңды айта албай калат экенсиң, тилекке каршы. Ошо анан атам чалганда сүйүнүп, баары жакшы деп, мен дагы жаңылыктарымды айтып отуруп калам. Ошо. Атаңызга жакын турбайсызбы? Атама жакын кызым дагы. Үйдөгү болгон көйгөйлөр, чоң маселелерди ким чечет дейт? Сөзсүз түрдө атам чечет. Бизде баарында эле балким ушундай катуу бир туура эмес нерсе кылсаң же болбосо тескерисинче бир нерсе кылайын деп атсаң, бирден барып атаңа айтпайсың. Бул эми баары эле билет болуш керек. Биринчи апаңа барып акырын айтып көрөсүң, атам менен сүйлөшүп көрбөйсүзбү, атам кандай реакция кылат деп. Мен дайыма ушундай кылчумун. Апа ушундай болуп атат, мен туура эмес кылып койдум окшойт же тескерисинче туура кылдым окшойт. Атам буга реакциясы кандай болот деп ушинтип сураганда, атам макул, мен акырын көндүрүп көрөйүн, мен сурап көрөйүн деп ушинтип айтчу эле да апам. Анан барып атам билип калса, анан өзү чакырат, же болбосо өзүң барасың. Анан Бул жаңы жыл өзгөчө жаңы жылдардан болсо керек, анткени үй бүлө болуп калдыңыздар. Буга чейинки жаңы жылдар кандай тосчуңуз эле үй бүлөңүз менен? Буга чейинки жаңы жылдар апам 31 таң атпай баарыбызды 8-де ойготуп алып, атам менен инимди базарга жиберишчү сөзсүз түрдө. Биз аларды күтүп, картошка баарын даярдап баштайбыз. Сөзсүз түрдө 3-4 түрдүү салат жасайбыз, тамак жасайбыз. Кечки малга 1 саат 5-6-ларга даярдап коебуз. Анан барып бир аз дем алышат апам, атамдар. Биз даярданып столду жайып ушундай отурубуз.
жыл сайын ошондой. ооба 12-ни күтүп отурабыз. 12. Ошону да күтчүбүз да. 1-2 саат, 1-2лерге чейин отурабыз ошо. Анан эртеси күнү айылдап барышат апамдар. Ошо айылга барчубуз. Айылыңыз каякта? Айылыбыз Кантта, бизде Жарбашы деген айылы. Чоң атабыз ошол жакта жашайт. Менин чоң апам өтүп кеткен. Тилекке каршы ошол айылда атам, апамдар бар. Ошо атам тараптан. Ошо атам, апамдарга барып турабыз. Каникулда ошондо өткөрчүңүздөр? Мен чын айтсам каникулдарга көп барчу эмес экем. Себеби мен ошо бий жаатында болгондуктан да башка курстарга баргандыктан менин убактым өтө эле тыгыз болчу да. Мындай каникул эмес убакта дагы атамдар жуманын аягында барышса, мен дайыма бийим үчүн калып калчумун. Баарыма туугандарым таарына берчү. Алтынайдын таланттуу экенин билебиз, бирок тилекке каршы биз менен көп отурбайт деп таарынып калышчу. Анан мен дагы эми айла жок. Вакыт өтөт, анан биз дагы баягы кичинекей болчубуз анын үстүнө. Бизге эми ошол кез кызык болду болуш керек. Менин оюмча азыр бир аз болсо өкүнөм. Ошондо барып койбоп турмун, ошондо барып бир аз отуруп койбоп турмун деген сыяктуу ойлор келет. Үйдө послушный ребенок белеңиз? Кандай же тескерисинче ызычууларда жүрөт белеңиз? Жок, мен ызычууну өзүм эле жактырбайт элем, бирок ошол эле учурда эми мен үйдүн улусумун. Ата-энем менен кеңешет деген балдардын бири болчумун. Кээде апам катуу эле урушуп койчу, өзүңдү өтө эле чоң киши сезип кетпедиңби деген сыяктуу. Кайсы чыга чоң киши сезип кетет элеңиз? Эми баягы бир аз кандай десем, чоңоюп калганда мындай самостоятельный маршруткаларга өзүң отуруп, иштериңди өзүң акырын билгизбей бүтүрүп, атаң бир аз көбүрөөк акча берип койсо ошого көп эме болуп каласың го. Ошол кезде анан апаң ордогуп койчу элет. Өткүл курак кандай өттү сизде? Кандай? Өткүл курак. Переходный возраст. Азыр 22-де болсоңуз, мындан бир 8-чи класста башталды го деменки. 8-ден 9-чу класска чейин. Кантип башталды? Не болдуңуз? Бизде и характерден башталды го дейм. Мүнөзүбүз өзгөрүп, бий жаатынан байкап калдым мен. Мен болду билебейм дедим да ошол кезде. Анан апам мен сага ушунчалык кетирген эмгегимди, атам негизи каршы болчу биздин үйдө. Мен бийлегениме каршы эле. Мектебинен калат, анан дагы башка себептер менен мектебин окубай таштап кетти кызың деген сыяктуу уруш-талаштар көп болду. Апам ошондо дагы атама каршы чыгып, жок, кийин көрөсүң, бунун баягы жемиши болот, сөзсүз түрдө бул жакшы жерге орношот, жыйынтыгы жакшы болот деп атамды ошентип ишендирип кармап жүрдү эле да. Анан бир кезде мен болду билебейм, балерина да болбойм, мен тажадым деп баягы ушундай катуу депрессия болду менде. Себеби бизде переходной возраст учурунда бийде кыздар кээде толуп кетет, кээде боюң такыр эле өспөй калат же өсүп кетет. Ошондо мындай мугалим тараптан мага бир аз басым болду. Ошо так эсимде жок экен, эмне үчүн, бирок мага катуу басым болгондуктан мен аларды көргүм келбей калды да. Эч көргүм келбей, анан ушу бир жума сыгылып, мен уже мугалимге барып мен билбейм деп айтканга чейин баргам да. Барып өзүмдү бирок колго алып, апам менен сүйлөшүү мага өтө жардам берди. Кийин өзүң эле өкүнүп каласың деп. Макул, азыр таштап кой, бирок кийин өзүң өкүнөсүң дегенде, анан азыр апама 1000 жолу рахмат айтам, таштап койбогонума. Себеби бир кесиптин ээси болуп калдым, көрүсө ошол менен кайсы бир убакта студент болуп жүргөндө өзүмдү өзүм бактым, мисалы, апамдарга жардам кылдым. Ошол эми переходной возраст менде ошондой болгон мындайча айтканда. Өткүл курак, апаңыз таяктаган жок, өткүл куракта апабыз жок, катуу кармачу бизди үчүн. Апам эле жакшы эле таяк жечүмүн апаман. Себеби айтам го, баягы апам сезет да, эмне жүрөгү баарын сезет го. Көп кеткенде акырын эбелик менен. Эбелик менен урганга чейин кездер болду. Бирок мен ошого рахмат айтам. Мен азыр эч өкүнбөйм. Анан көбү сүйлөшүп калганда курбуларың менен айтып калышат, кийин сен да балдарыңды уруп ушундай тарбиялайсың. Азыр эми уже башкача, психологдор деген бар, балага түшүндүрүү деген бар, бирок апамдардын берген тарбиясына мен аябай ыраазымын. Эч өкүнбөйм, андай боль болуп көбүнчө азыркы подростоктордон сурасаң ушундай деп айтышат го, апам урат, урушат, жок, мен үйгө барбагонго даярмын депчи. Андай кылган негизи туура эмес. Себеби кандай болсо дагы баладан күнөө кетет. Мен ошондой деп ойлойм. Себеби биз эч нерсени билбейбиз, ата-энебиз бизди болгону жакшы жакка гана бурат. Жакшы болсун деп, Үйдө эң көп таяк жеген сиз болуп калдыңызбы? Жок, негизи баарыбызга эле бирдей тарбия. Атам мындай эми кыз кишисин баары эле аяп турат, кандай десем эми, бирок туура эмес кылып атсаң атам келишпейт. Тарбия жагына апам урушуп атса келишпейт эле да. Келип сурап койчу, кимиңерден кетти деп болду. Бөлмөсүнө кирип отура алчу.
бир аз 5-6 мүнөт күтүп. Жогоруда айтып калбадыңызбы, кесип менен нан таап жеп калдым, ата энеме жардам кылдым деп. Алгачкы маянаңыз эсиңиздеби Алтынай? Ооба. Буга чейин 2 жыл мурун биз август айында жумушка жаңы кирип, анан стажировка деп коет го, ошол сыяктуу бийлерди үйрөндүк 2 жума ичинде. Анан кийин сентябрда бардык группа келди. Ал жакта 15 кыз болуп Семетей ансамблинде иштеп баштадык. Ошол жакта иштеп атканда биринчи айлыгыбыз айдын аягында алат элек, акыркы күндөрү 10 000 алганбыз биринчи. Ошондо айтат го, биринчи акча алганда сөзсүз түрдө үйгө нан алып баш керек деп. Мен бир 2000 сомго продукт алып, көбүрөөк нан алып, аябай мына мен үйгө силерди эми мени обеспечивать этем деп ошентип кыйын болуп баргам да эсимде. Анан баягы жаңы акча алганда колуңа билбейт экенсиң да, кантип колдонуш керек, бир аз экономдоп бияка алып коюш керек дегенди билбей эле бир канча бир жумага жетпей баарын куротуп салгам да, ошол эсимде экен. Анан кийин барып, эмне чоң кишилик жашоом күтүп калдыбы деп апам күлүп жүрдү эле. Анан ошол күндөрдү эстесем азыр сонун бир күндөрдө айдын аягында дайыма үйгө бир таттууларды же болбосо ошол чакан продуктыларды алып койчу элем. Апаңызга бербепсиз демек акча? Апама жок, берген биринчи жолу 500 000 сомдой. 10 000 сомдон. 10 000 сомдун ичинен продуктудан тышкары. Чоң акча көрүнүп турду. Өзүмө бирок аябай чоң акча көрүнгөн. Ай мен дагы колуман келет экен, мен дагы ушундай акча таба алат экен мен деп мен аябай сүйүнгөм. Жакшы жагынан берекелүү болсун, акчам буюрса көп иштейин, мындан да көп табайын деп ошондо жакшы бир ниет кылдым эле. Замандашта көрүңүздөр, мына кандай акылуу адамдар ушундай болот да. Үйүнө нан алып барып, бөбөктөрүнө жардам берип дегендей. Бир үйдө 4 бала өсүп, анан турмушка чыккандан кийин сагынышат го бир туугандар бири-бири. Аябай сагыныш. Сиз кимди сагындыңыз? Кимди эстегиле ачыңыз? Кичинекейибизди. Эркек бала, кичинекей. Эң кичинекейиси эркек бала, бизде азыркы мына быйыл буюрса 3кө чыгат. Апам аны төрөгөндөн кийин бир аз убакыттан кийин апам ошо ишке чыгам, мен үйдө отургум келбейт дегендиктен апам жумушту башталгандан кийин ал баланы мен карап калдым. Мен окуума барып келем, жумушумду атайын бир убакытка коем дагы, анан көбүнчө ошо баланы карап калдым. Анан өз балаңдай болуп калат экен да, чынында да. Эмирде биздин, азыр 2де, быйыл 3кө чыгат. Аябай баягы түшүнгөн деле жок, кыз узатып атканда деле түшүнгөн жок. Ал эртеси күнү мындай бир аз издептир мени, анан кийин көнүп баштады. Биз бир аз убакыттан кийин анын туулган күнүндө бир кафелердин биринде отуруп калдык элек, Максат. Анан биздин үй бүлөбүз болуп отурганда аябай сагынып турду. Ошондо мага жүгүрүп келип жаныман чыкпай, анан кетип атканда аябай ыйлады да. Байкушум. Азыркы күнгө чейин барсам деле мындай аңдып турат, кетип калбайсыңбы депчи. Аябай мага жакын болуп калган. Ошол инимди катуу сагындым да. Азыркы күнгө чейин сагынам, себеби мамама да айтырым, чалганда да ошентип тамашалап тура берем. Менин балам каякта жүрөт деп. Мен баламды жакшы карап атасыңарбы деп ошентип тамашалап коем. Кичинекейинен багып калдыңыз да? Кичинекейинен багып, жакын болуп калат экенсиң аябай. Башка сиңдилериңиз мектеп курактагылар бардыгы? Студенттер. Сиңдим азыркы учурда 1-класс, ооба. Өзүм иним болсо, менден кийинки ал 9-класс. Кимдин ичи ачышты сиз кеткенде үйдөн? Кимдин ичи ачышты сиз үйдөн кеткенде? Менин оюмча атамдыкы. Аябай, ооба, билинип турду. Кыз узатууда атамдын маанайы эч жок эле. Ага чейин эле жок болуп жүрдү мындай. Мен атам менен сүйлөшкөнгө убактым да болбой калды тилекке каршы. Сүйлөшөйүн дейм, тартайын дейм, болбойт атам. Мен иштеримди кылышым керек деген ушинтип шылтоо кылып коет. Бизде эми бат болуп кетти баары. Баары эле билет, аны 2 жума ичинде чечилген чечим болду. Анан тойдун күнүн да белгилеп койдук, мындай бат болуп кетти да баары. Атам менен отуруп мындай бир чай ичип сүйлөшкөнгө убактым болбой калды. Убакыт деле бар эми кээде, бирок атам сүйлөшкүсү келбейт да ошо. Эркек кишиге баары бир кыйын болот экен. Апам бир жумада кыйналып, сыгылып атып, бирок көндү. Кантсе дагы ошо атамдын көнүшү бирис тойдон кийин апам айтат, кичине кой берди, атаңдык азыр көнүп атат, сен турмушка чыкканыңа деп. Ошо атам аябай кыйналды. Тун кызы болгон үчүн ичи ачыштыбы же эрте турмушка чыкканга үмүт аттыбы? Жок, ошо биринчи тун кызы болгон үчүн окшойт, себеби өзү деле атам айтып жүрдү. Жигитиң болсо, сүйгөн адамың болсо, биз каршы чыкпайбыз, себеби апаң деле ушул куракта турмушка чыккан. Азыркы менин куракта мени төрөгөн. Ошондуктан жакшылыктын эрте кечи жок. Өз бактыңды тапсаң, мен каршы эмесмин деп эле мурда эле айтып жүрчү. Болгону өзүңө ишенимдүү болсоң,
калган баары жакшы болот деген. болгону эрте алып кетет экенин билген эмес да. Мен чын Сиз дагы жүрүп турат деп ойлогон окшойт э. ооба. Эми себеби башка пландар болчу. Мен алып баруучулукту баштадым. Андан тышкары баягы чет өлкөгө окууга мүмкүнчүлүктөрүм болду. Ошол жака кетип каламбы деп ойлонуп жүрдүм. Бир аз ошо акча топтоп алсам, бул жакта иштей турайын, анан кийин көрөбүз деп ушинтип жүрдүк элек да негизи. Анан баары аябай ктерде мондо болуп кетти. Өтө бат болгондуктан анан мен дагы балким бул тагдыр дедим да. Баягы Максатта көп айтат мага ушул сөз, тагдырдан качып кутулбайсың деп. Эгер маңдайыңа ошол нерсе жазылса, демек ал нерсе сөзсүз түрдө болот деп. Кесиптешим алдап коюптур да Ооба, сизди. кесиптешим алдап калды. Жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Биз бүгүн бардыгы жактырган Блины офишалдын куймактарын силерге жасаганга камданып турабыз. Бизге таптаза нукура айылдын каймагы. Ал эми кийинки кошулма ал бал. Ал эми дагы бир кошулма бар. Быштак. Куймактар даяр болду. Бисмилла деп даамдап көрөлү. Мындай даамдуу нукура азыктардан жасалган куймакты бир гана Блины офишалдан салды. Жаңы санымды. Атаңыз кыялданган күйөө бала оюндагыдай чыктыбы? Атам анан Мисалы үчүн дастарканда отурганда айтып калышат го, кызым сен ушундай балага турмушка чыгышың керек, ал эле бул эле сени баккан, сени колдогон деп, мисалы үчүн атам дагы, апам дагы тилеги бир эле да. Кызым бактылуу болсо экен деп. Сиз мисалы бир мындай сөйлөкөтү бар болчу да, ошол жигиттин. Атаңыздын образында, апаңыздын образында, сиздин образыңызда. Балким ооба. Бул темада көбүнчө апам менен көп сүйлөшчү Анан билбейм, атамдан андай сөз уккан эмесмин, чын айтайын. Атам дайыма өз бактыңды өзүң таап, кайсы убакта мен өзүмө ишенимдимин десең, ошондо мен ойлонуп баягы өз оюмду айтам деген да. Бирок мен тандоом максатта турганда дагы атам отуруп өзүңө ишенимдисиңби, эртең ыйлап келбейсиңби деген эле эки эле суроосун берген. Болду, мен жок ата мен ишендим, бул адам мени бактылуу кыла алат дегенде анда болду, анда мен тойго даярданам деди. Болду, ушул эки эле сөздү айтты мага. Ага чейин мындай жигитиң барбы анан сен ким менен жүрөсүң деп мынтип аңдып, андай эч качан болгон эмес. Болгону атам көзүнө мен дайыма аракет кылчумун жаман көрүнүп калбайын. Атамдын көз алдында мен жаман, атам мен тууралуу жаман ойлобосун. Себеби мен тун кызмын, мен артымда үчөө бар дагы, алар мага карап, менден баягы жакшы жаманымдын баарын көрүп турушат. Мен түз жүрүшүм керек деп апам да көп айтчу да ушул сөздү. Баары сенен көз каранды деп. Ошол. Ошо окумуш. Келечектеги койгон пландарыңыз, ойлоруңуз. Үй бүлө менен кетүү же чыгармачылыкка башпаксамбы, же азыр деген аябай эме болуп калды го. Көп блогторду ачышып, YouTube каналдарын ачышып дегендей. Турмуш кургандан бери мен негизи Максатка да айткам, мен мындан ары элдин алдына чыкпайм деп. Кандай да болсун. Себеби мен ктерде иштеп көрдүм. Шоу бизнес деген эмне, мен буга чейин кыялданган жашоо кандай экенин көрдүм. Анан өзүмдү алып баруучулук жаатта көрө албайм дедим мындан ары. Адамда ошондой болот го, меники эмес деген. Мен айттым, мен бул нерседен баш тартам дедим. Жакшылап ойлондуңбу, эртең сагынып анан кайра ыйлап келбейсиңби, жок дедим. Мен өзүмө ишендимин, 6 ай бою иштеп көрдүм, өзүмдү сынап көрдүм. Болду, бул менин акыркы чечимим деп. Максатка сөзсүз түрдө бул жакты. Эми ар бир эле эркек киши аял кишини үйдө отуруп эле, аялга таандык иштерин кылып эле отурганды баары эле жактырат болуш керек. Анан менен баягы өзүмө такыр эле ограничение койгондо эмес, бул жерде болгону өзүмө жакпаган иш менен мен алектенгим келбеди да. Ошондон улам чыгармачылыктан баш тартам дедим. Азыр эми өзүңүздөр көрүп жаткандай жолдошум менен болуп атат баардык бүт жакта. Анан эгер жолдошум кандай айтат, мындайча айтканда, ошону менен иштеп көрөбүз да. Сөзсүз түрдө мен өзүмдүн оюмду айтам, мага жакпаган нерсени мен өзүнө акырын айтам, мага жакпайт бул нерсе деп. Байырлык менен дагы алектенет экенсиз, ошол боюнча сизден окугум келет. Бул менен канча болду алектенгениңизге? Чын дале байырлык менен көп акча тапса болобу? Негизи ооба, эгер жакшы аракет кылсаң, баягы ал жакта деле көп кыйынчылыктар жок, көп мындай требование деп коет, андай нерсе деле жок. Болгону каалоо керек. Анан биздин заманда көбүрөөк акча болсо сөзсүз түрдө каалаган товарыңды заказ кыла аласың. Чындыгында арзан.
анан башкаларга дагы жакшы болот экен. Баягы өзүң эле билген нерсеңди өзүң билимдүүлүк кыла бербей, башкаларга да айтып үйрөткөн. Бул да бир өзүнчө бир сонун нерсе экен. Онлайн, үйдөн чыкпай. Онлайн, үйдөн чыкпай эле. Жакшы. Аял киши турмуш кургандан кийин көп кыялданат экен да. Ооба. Саякатка чыксак, ушундай үйдө жашасак, ушундай машина айдасак, анан мынча балалуу болсок деген. Алтынай, сизден уккум келет. Канча балалуу болгуңуз келет? Алтынай бир 4-5 балалуу болгусу келет. Бул негизи эле мурда айтчумун. Буга чейин 3 жыл мурун айтсам керек. Мен турмушка чыкпайм дейчү элем. Мага 2 бала, 1 бала керек болсо деле жетет. Деп ушинтип апама аябай каршы чыкчумун да, сен азыр түшүнбөй атасың деп. Анан кийин азыр турмушка чыгып апамды карап, апам азыркы күнгө чейин айтат да, дагы бирөөнү төрө алсамбы деп ушинтип кыялданат да. Болгону возраст келип калгандыктан айла жок экен дейт да. Анан сен азыр жашсың, колуңардан келсе, мүмкүнчүлүгүңөр болсо, сөзсүз түрдө эгер сага жардам бере турган адам болсо, өзүңө ишенсең, көп балалуу болгон жакшы деп. Атам да ушул сөздү айткан Максат экөөбүзгө. Көп балалуу болгон эң башкысы деп. Себеби азыр билинбейт, кийин анан экөөңөр баягы картайып эме болгондо кадимкидей көп балдарыңар болсо бул жакшы деп. Үй бүлө көп болуп жүргөн негизи эле жакшы нерсе. Анан ооба, чынында көп кыялданам. Мен өзүм эле кыялкечмин. Чынында. Максат экөөбүздө азыркы учурда пландар аябай көп. Үй бүлөлүк чет өлкөгө чыксак дейбиз. Мындай машина алсам дейт. Жакында эле ошо машина тууралуу сүйлөшүп калдык. Максат өзүнүн элесиндеги көп жылдан бери элестеп жүрөм деген бир сонун машинасын көрсөттү. Буюрса чоң үй алабыз экөөбүз, апамды айылдан алып келебиз. Баарыбыз чоң үй бүлө болуп жашайбыз деп бир сонун ниеттерди коюп атабыз. Буюрса Кудайым берсе, баарынын четинен орундайбыз деп ойлойм. Максат мырза апасын аябай жакшы көрөт. Апасын аябай сыйлайт да. Анан ошондон улам аял кишиге да ошондой мамиле кылса керек деген ойдомун. Анткени эркек киши канчалык апасын жакшы көрүп сыйласа, ал келинчегин да ошентип жакшы көрүп сыйлайт. Андай эркек ийгиликке жетет экен. Көп мырзалар ийгиликтин сырын билишпейт, бирок эки эле сыры бар экен. Эгерде келинчегинин анан апасынын батасын алса эле, эркек киши сөзсүз түрдө өнүгүп өсөт экен. Бул ошол эки кишиден сөзсүз түрдө бата алыш керек экен. Эгерде кызы пайда болсо жашоодо, ошол кызына да ошондой мамиле, ошол эки эсе пайда болот экен да. Бул жакшы нерсе, анткени аялдын дагы тилеги жакшы, жана апасынын да тилеги жакшы. Мен ошол ойлогом, сиздер үйлөнгөнүңүздөрдө апасынын жанына алып келет го деп, анткени турмушка чейин ошо Максат мырза көп апасын каттап, апасынын берген белектерин көрсөтүп, апа болуп турчу да. Бирок апаңыздар жаңыздар жок, азыр. Ансыр эмнеде? Азыр бул жакка мынакей бир аз сүтүбүздү куюп алабыз дагы. Мынакей биздин овсянкабыз даяр болду. Азыр сүтүбүздү куюп алдык. Бир 5-10 мүнөттөй кайнатып алабыз дагы, анан кашабыз бышып калат. Чынында Максат ооба аял затын аябай сыйлайт. Мен апаман ошо байкагам, айылга барганда башында эми баягы көнө албайсың го, жаңы келин болуп келгенде баары сага мындайча айтканда чужой болуп көрүнөт, көнө албайсың. Даже мындай жолдошуң жаныңда жүрсө да өзүңдү бир ызгытай сезесиң го. Анан менде да дал ошондой сезим болду. Бирок ага карабастан Максат дайыма жанымда болду, колдоп, апам дагы келгенден баштап кызым деп кабыл алды, өз кызындай. Анан азыркы учурда эмнеге апабыз жаныбызда жок? Себеби Максат үй бүлөдө экинчи бала. Айылда негизи бизде келин бар. Анын үстүнө апам айылда көп туруп калгандыктан мен айылга көнүп калгам деп айтат. Анан шаарга апамдын бир аз көнүшү бир аз кыйыныраак болуп атат. Бизге эс алууга, каникулдарга бир 10 күнгө, 2 жумага келсе дагы үйгө барышым керек, мен үйдө неберелерим күтүп атат деп ушинтип шашып турат апам дайыма. Бирок Кудай буйруса, мынакей алдыңкы жылдары апамды көндүрүп, бул жака көчүрүп алабыз деген бир үмүттө жүрөм. Мынакей достор, биздин кашабыз даяр болду. Бул жака сливочный майды салып алдык. Андан кийин мынакей кантыбызды да бир аз кошуп алабыз, бирок бул мындайча айтканда на любителя. Мен көп кошконду жактырбайм, ошондуктан мынакей бир аз кошуп алабыз дагы. Андан кийин бул жакта мынакей үйдө кандай таттуулар болсо, ошолорду бул жака кошуп жесеңиздер болот. Бизде азыркы учурда мынакей ежевика жана малинабыз бар экен. Ушуларды кошуп алабыз акырын. Эгерде ежевика же малина жок болсо, жанагындай варенье болот го, малинаныкы, ошону кошуп да койсо болот. Мен өзгөчө жакшы көрөм. Кайсы каша болбосун, сөзсүз түрдө ошону аралаштырып жейм.
Анан тышкары мынакей бул жерде бизде белый шоколад бар экен. Белый шоколад жана ошондой эле кичинекей мынакей тоголок болгон сүйрүү формадагы шоколаддардын дагы түрү бар экен. Ошолорду дагы кошуп жесек, кашанын бир кандайдыр сонун бир даамы чыгып калат. Болду, мынакей биздин кашабыз даяр. Барыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун. Достор, мынакей Алтынай жасаган даамдуу ботко дагы даяр болду. Келиңиздер, чогуу даамдап көрөлү. Келиңиз Алтынай. Бисмилла. Сиз жеп көрүңүз. Биринчи. Бул өзгөчө тамак болду чынында. Биздин эфирде пайдалуу жана ден соолукка азык болгон. Окумуш, келиңиз өзүңүз Тамагыңыз болсун. Да, повезло. Ben жасап тұрмын депчи. Вкусно и полезно. Ооба. Алтынай, эртең ушундай ботколор жасайсызбы? Же кыргызча эле жана кечинде арткан тамакты жылтын алып жейсиз? Жок. Жоқ, Андай- правильный вопрос задан кетіп қойдық, да? Білесіңдер, Алтынай, ертемен күн сайын күйеуіңізге ушундай тамак жасайсызбы депчи? Жасайсызбы? Ооба, бизде максат кашаны аябай жакшы көрөт. Өзгөчө рисовыйды, ошондуктан кашаны күндө жасап берсең да күндө жегенге даяр. Сүткө аябай жакын да. Анан Дайыма бир калыпта жүрөсүз. Тамакты ылгап жейсизби? Ооба. Күнчө кандай тамактар жагат сизге? Көбүнчө ушул суптарды ичкен жакшы көрөм. Жидкий. Мындай күчтүү тамактарды көп жей албайм. Бул сиздин кесибиңизге байланыштуу окшойт, э? Балким. 11 жыл бою балетте. Бирок мени көп айтат да, ушул фигураңды аябай кармайт болушуң керек, диетага отурат болушуң керек. Өмүрү диетага отуруп көргөн эмесмин. Мен өзүм эле ушундай негизи арыкмын да. Апам да урушуп берчү эле, мурда весиң кичинекей сен депчи. Тамак жешиң эле өтө эме болчу, биз үчүн проблема болчу, чоң үй бүлөлүк деп. Ошол балким калып калган болуш керек, тамакты көп жебейм. Негизи ушул боткодо көп пайдалуу азыктар бар да. Ооба. Менимче балдарга дагы бала чыгарганда ботконун түрүн беришет го. Сөзсүз түрдө биринчи. Жанагы мен акыркы убакта ошондой ботко жасагым келип жүрөт. Эмеден, жүгөрүдөн. Пшеничный. Аябай жакшы. Аябай дамдуу. Мен пшеничныйды аябай жакшы көрөм. Ошо овсянканы жакшы көрөм. Гречкадан дагы жакшы болот. Гречкадан аябай пайдалуу. Экөөбүз үйдө отургандайбыз го. Жакшы. Замандаштар, чындап эле аябай даамдуу ботко болуптур. Бул тамак жасоо менен биргеликте адам ачылат да, адам унутуп коет эмне кылып атканынчы. Мен ойлойм, ушул башка маектерден, интервьюлардан ушунусу менен айырмаланса керек. Бизде өткөндө эфирде Рано Акматова деген балдар психолог келип кеткен да. Аябай оор экен Назира, жумушуңуздар дейт, эмне десем, оозуң сүйлөп, колуң кыймылдап дейт, такыр эле башкача экен дейт. Оюңуз чачыраппы? Бирок чынында эле тамак жасоо менен биргеликте анан ошол өлчөдө сүйлөө менимче мындай эркин болсо керек деп ойлойм. Сиз үчүн кандай болду? Мен үчүн деле эркин болду, бирок тамакты унутуп кеткенсиң. Бул үчүн сөзгө берилип кетсең, Сөзгө берип кетип анан ар жакта отурган мен анан Замир көзүсүн өтүрсө, өртөнгөн жоксузбу, жанагы Эралаштай болуп кетпейбизби деле көрүүчүлөргөчү монте беребиз да. Кээгирлер түшүнсө түшүндү, түшүнбөсө жок, ошондой бир учурлар да көп болот. Сизге чоң рахмат, таңерте бизге келип сонун маек куруп бердиңиз, аман болдуңуз. Сиздей уул кыздарды тарбиялаган ата-энеңизге чоң рахмат. Ыйманыңыз ушул күчтүү экен. Кудай буйрса, мен ойлойм, ушул жылы сиздердин жентек тоюңуздарга барабыз деген ойдомун. Көп балалуу болуңуз, өзүңүз айткандай баатыр эне болуңуз. Эң негизгиси ушул сиздердин максат өкөңүздөрдүн үй бүлөңүздөр бекем болсун. Кесиптешиме салам айтып барыңыз. Ал эми сизди көргөн, сизди жакшы көргөн күйөрмандарыңызга салам жолдоп койсоңуз. Назиреже, биринчиден сизге чоң рахмат. Бүгүнкү чакырганыңыз үчүн. Бүгүнкү маек сонун болду, жылуу болду, мага да аябай жакты, сиздерге да жагат деген ишеничтемин. Барыңыздар дайыма ийгиликте болуңуздар, бир гана жакшылык болсун ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө. Андыктан аман болуңуздар, бар болуңуздар.
Замандаштар, Кудай буйрса, биз пландап жатабыз. Жаз мезгилинде күн жылысын эшикке өзүңүздөр билесиздер, бизде сонун локациялар бар. Жай мезгилинде жазда Алтынайдын апасын чакырып, апаңыздын аты Назира. Назира. Назира эжекеге саламымды бай жолдойбуз. Назиранын баары сулуу, анан акылдуу болот, ошончо Назира эжекке Кудай буйрса, сиздин ушул кызыңыз мактаган тамагыңызды жасатабыз, кургак кесме. Үй бүлөңүздөр аман эсен болсун. Сизге чоң рахмат, ушундай акылдуу, уймандуу кызды тарбиялап, бизге синдик кылып бергениңизге. Көрүшөбүз. Рахмат. Барыңыздарга чоң салам.